Жума күнгө даярдалган күндөмий маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы. Аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Мектеп, оорукана, завод. Садыр Жапаров Жалал-Абадта бир катар соц объекттерден курулушу менен таанышты. Коргоо белгиси чыгып калган 200 сомдук Улуттук банк видеого түшүндүрмө берди. Ошто кичинекей бир туугандарды бир убакта 2 автоунаа сүзүп кетти. Бактыга жараша балдар аман калды. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад областында болгон иш сапарында Жалал-Абад шаарындагы бир катар социалдык объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп жаткан олимпиадалык резервден облустук мектебинин капиталдык оңдоо иштерин көрүп чыкты. Учурда объектини ачууга даярдык көрүү иштери жүргүзүлүүдө. Президентке маалымдалгандай, спорттун аталган түрлөрү бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында жигердүү өнүгүп, улам кыздар арасында чоң кызыгууну жаратып жаткандыктан улам тандалып алынган. Мындан тышкары азыркы тапта мектептин базасында 400 спортчуга ылайыкталган олимпиада айылын түзүү маселеси караштырылып жатканы айтылды. Андан ары мамлекет башчысы облустук оорукананын 3 кабаттуу 100 орундуу жаңы корпусунун курулушу менен таанышты. Андан соң президент Созак районундагы Үмүт & Ко компаниясынын сүттү кайра иштетүүчү заводуна да барды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Жалал-Абад шаарына жаңы 50 автобус тапшырды. Кечээ 26 октябрда президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаары үчүн 50 автобус тапшырды. Маалым болгондой автобустар газ менен жүрүп, ага 30дан ашык жүргүнчү батат. Автобустун узундугу 50 метрге чейин жетет. Жалал-Абад шаардык мэриясынын маалыматы боюнча мэриянын алдындагы муниципалдык автобазанын автопаркы толугу менен жаңыланды. Автобазанын паркы 13 жылдан бери жаңылана элек болчу. Автобустар жакынкы арада линияга чыгары кошумчаланды. Кече 26 октябрда президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаары үчүн 50 автобус тапшырды. Маалым болгондой автобустар газ менен жүрүп, ага 30дан ашык жүргүнчү батат. Автобустун узундугу 12 метрге чейин жетет. Жалал-Абад шаардык мэриясынын маалыматы боюнча, мэриянын алдындагы муниципалдык автобазанын автопаркы толугу менен жаңыланды. Жакынкы күндөн тарта 57 автобус тең каттамга чыгып баштайт. Жалал-Абад шаарынын аймагы кеңейүү алдында турат. Мындан улам автобустар толугу менен шаар аймагына жеткиликтүү болоорун шаар мэри билдирди. 30 орундуктар, андан көп жарандарды ташысак болот. Кудай буйруса, дагы 10 электроавтобус алып атабыз. Ошондо шаардын ичинде 60 автобус биздин шаардыктарды тейлеп калат. Эң негизгиси азыр көрүп атасыздарбы, мурун алган Кытай Республикасынын тарабынан алган автобустардын өзүнүн убакыты бүтүп, бүгүнкү күндө автобазаны жаңылашыбыз керек эле. Бул да жаңылаанын бири болуп саналат. Автобустардын жаңыланганы шаар тургундарын да кубандырган. Жүргүнчүлөр үчүн да бул жагымдуу көрүнүш болгон. Кечегиде Жалал-Абад областына келдим эле, Жалал-Абад областына 50 автобус алып келип, эл менен жолугушуу болуп, Садыр Нуркожоевич кыргыздын эли үчүн негизи жакшы иштеп жатат да. Садыр Нуркожоевичке дагы кыргыздын элинин атынанчы, Камчыбек Кыдыршаевичке да чоң ыраазычылык билгизебиз негизичи. Эми биздин Кыргызстанда мындай жылыш болот деп ойлогон эмеспиз. Азыркы тушта Садыр Нуркожоевич, Садыр Камчыбек Кыдыршаевичтардын эмеси салымы зор аябай. Автобазанын паркы 13 жылдан бери жаңылана элек болчу. Тактап айтканда, акыркы жолу 2010 жылы Кытай Эл Республикасынан 17 автобус алынып келген. Анын ичинен 10 автобус бузулуп, 7 автобус гана иштеп жаткан. 6 сентябрдан бери каладагы жол курулуштарына байланыштуу автобустар каттамга чыга элек. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Жалал-Абад шаарынын 146 жылдыгына карата гала концерт уюштурулду. Ага өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан жетекчилер жана тургундар катышты. Концертте Жалал-Абад шаарынын тарыхы, чыган инсандар тууралуу сахналаштырылган көрүнүштөр белгилүү кыргызстандык жана өзбекстандык жылдыздардын ыры менен коштолду. Кененирээк кийинки материалда сөз болот.
Жалал Абад шаарынын 146 жылдыгына карата гала концерт өттү. Ага өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер жана шаар тургундары катышты. Майрамдык иш-чаранын башында Жалал Абад шаарынын түптөлүшү жана Мырзакул болуштун убагындагы учурлар, Барпы акын Тукубай Тайгараев, Түмөнбай Байзаков жана Бекмамат Осмоновдор тууралуу сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү. Siz Mırzakul boluşsuzmu? Oh, Begin. Biz o Kaşgar'dan geletken gelbençiler edik. Mülkümüzdün jarımın Kapçıkay'dan tonatıp jibirdik. Men sizden eliniz üçün жасап жаткан эмгегиңизди өтө жогору баалайм. Sizge ишенем жана сизди сыйлайм. Рахмат, улугум. Мага темир жол куруунун адиси кошуп бериңиз. Көкөртка чейинки жолду өз каражатым менен бүтүрөм. Биздин башкы көйгөйүбүз нукура каада салып, нарк нусканы унутуп баратканыбызда. Ekonomikаны оңдоого болот. Ачан дүйнө бөксөсүн толтуруу кыйын иш. Мааракелик иш-чарада сөз сүйлөп жатып, өлкө башчысы ата-бабалар мекенди кан жаны менен коргоп, күрөшүп жүрүп урпактарга калтырганын эсте сактоону, тарыхты урматтоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Андан соң президент спортчулар Нурадин Рустамбек уулуна жана Амантур Исмаиловго батирлердин ачкычтарын тапшырды. Дээрлик 1,5 миллиондук тарыхты артка таштаган мезгилде кала өсүп, өнүгүүнүн жана чоң өзгөрүүлөрдүн жолунда келе жатат десек жаңылышпайбыз. Жалал Абад шаарынын калыптануусунда, өнүгүүсүндө жогоруда аттар аталган бабалардын жолун булаган, мына ушул өрөөндөн чыккан эл башкаруучулардын, коомдук ишмерлердин, залкар инсандардын салымы чоң болгон. Араңыздарда алардын көзүн көрүп, сөзүн эшитип, ишине күбө болгондорубуздар дагы отурасыздар. Исмаилов Амантур Туратбекович, грек-рим күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери, дүйнө чемпионатынын коло медалдын жеңүүчүсү. Гала концертти кыргызстандык белгилүү жылдыздар жана Өзбекстандан чакырылган Мухаммед Зио коштоп, кала тургундарын шаар күнү менен куттукташты. Жалал Абад тарап өзгөчө кулпуруп кеттир айланайын. Мен кече оштон кечке маал келдим. Мына шаар өзгөрүп жаттыр. Бул өнүгөбүз деген элдин эмгеги жана берсин. Ошол биримдикке бара жаткан ырыскысы аша берсин. Качан гана эл бир муштумдай түйүлүп, мыктысын ээрчигенде, биликтүүсүн билгиликтерин тыңшаганда, ошондо биз дагы көтөрүлөбүз. Жалал Abad ahlini 146 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bayraminglar muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa hali kelamiz, yana nasib bo'lsa inshaalloh konsertlar qilamiz. Yaxshi yerlarda ko'rishaylik. O'zbekistondan salom keltirdim sizlarga. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундарын майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар келген сайын мен туулуп өскөн жерим Жалал Абад, анын ичинде көк жаңактык болом. Анан Жалал Абадка келген сайын мен жаштыгым, балалыгым, окуган окуучулук күндөрдү эстеп аябай кубанам. Мына акыркы убакта келген сайын көчөлөрдүн оңдолгону аябай мыкты деңгээлде көтөрүлүп атканы мен үчүн аябай чоң сыймык. Мен кайсы жерде болбойн, мен Жалал Абадтыкмын деп сыймыктануу менен айтканга мындай бир чоң шарт түзүлүп атат да. Андыктан мен бүгүнкү Жалал Абад шаарыбыздын 146 жылдыгы менен чын ниетимден куттуктайм. Biz ошо Жалал Абад шаарынын тургуну болобуз.
уюштуруптур. Уюштурган адамдарга рахмат. Ушундай жакшы күндөр бола берсин. Жалал Абад жаштардын шаары дейт. Жаштардын шаары болуп, оңолуу Жалал Абад шаарында жакшы болуп атат. Ушундай өнүгө берсин Жалал Абад шаарында. Юбилейибиз менен келдик эле азыр. Байрамдык мана өтө жакшы. Баарыбыз президентибизге чоң рахмат айтабыз. Ата-энеме салам жолдойм. Баарына бир туугандарыбызга баарыбыз аман болойлу, мекенибиз тынччылык болсун, бакчылык, барчылык, токчулук болсун. Жалал Абад шаарынын тургундарына ушу бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Иштерине ийгилик, ден соолук, баардык жакшы нерселерди каалайм. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз дайым бийик болсун. Эске сала кетсек, 26 октябрда Жалал Абад шаарынын 146 жылдыгы белгиленип, өлкө башчысынын катышуусунда бир топ салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион. Мурда издөөдө жүргөн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кармалды деп билдирет Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери милициянын капитаны, милициянын майору кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутуу жолу менен Ош облусунун тургунунан 400 000 сом өлчөмүндө акча каражатын опузалап алышкандыгы аныкталды. Үстүбүздөгү жылдын 26 сентябрында көрүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында 100 000 сом алып жаткан жеринен өнөктөшүү жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери, милициянын майору кармалган. Жыйынтыгында акыркысы УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагына киргизилип, калгандарына издөө жарыяланган. 2023 жылдын 3 октябрында козголгон кылмыш ишинин алкагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында мурда издөөдө жүргөн Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармалып, Кыргыз Республикасынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Созакта адам өлтүрүүгө шектөө катары жергиликтүү 2 жашоочу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Созак райондук ички иштер бөлүмүнө 40 жаштагы аял арыз менен кайрылып, 17 октябрда Бишкек-Ош унаа жолунун боюнан 32 жаштагы бир тууган инесинин жансыз денеси табылганын билдирген. Ал милиция кызматкерлеринен иниси кандай жагдайда каза болгонун аныктап, эгерде киши колдоо болсо кылмыш жасаган атуулдарга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Окуя Созак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү рейистерине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Нокен районунун тургуну 1994 жылы туулган жана Баткен районунун тургуну 1988 жылы туулган тургундары кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Ошто кичинекей бир туугандарды бир убакта 2 автоунаа сүзүп, бактыга жараша балдар аман калды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан кабарлады. Агасы 10, ал эми карындашы 7 жашта экени аныкталды. Эко ээрчишип, жолдон жөө кишилер үчүн чийилген бөлүктөн 23 октябрда эртең менен өтүп баратканда кырсыкташкан. Видеодон ага карындаш өтүп баратканда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа, андан соң Тико унаасы коюп кеткенин көрүүгө болот. Окуя боюнча тартип сакчылар балдардын атасы кайрылган. Кайгуул милиция айдоочуларды таап, автокөлүктөр айып короого токтотулду. Ош шаарындагы Алайку Органекс компаниясы сүт азыктарын чет өлкөгө экспортко чыгарууга даярданып жатат. Учурда өндүрүштүк ишкана сүт продукциясын ташуу, сактоо, кайра иштетүү жана өндүрүү үчүн жаңы жабдуулар менен толукталууда. Бул үчүн рынокторго чыгарууну камсыздоо долбоору 97.370 АКШ долларлык көмөк көрсөткөн. Компаниядагы жаңылануулар менен кабарчыбыз Асел Сыдыкова таанышып кайткан. Алайку Органикс компаниясына сүт продукциясын ташуу, сактоо, кайра иштетүү жана өндүрүү үчүн жаңы жабдуулар сатып алынууда. Муну менен сапаттуу сүт азыктарын өндүрүү, анын көлөмүн жогорулатууга шарт жаралат. Бүгүнкү күндө сүттү өз калыбында сактоочу музаткычтар алынып келинип жайгаштырыла баштаган. Айфаттын рынокторго чыгынуу камсыздоо долбоору боюнча азыркы учурда иш жүргүзүп жатат. Бул долбоор гранттык катары кетип атат. Жарымы
Алайку органик тарабынан жарымы ушул долбоор рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору катары каржыланып атат. Долбоор негизинде биринчиси азыр 2 айылга келип атат, 500 литрдиктен 2 муздаткыч. Бул айылдардан ташыганы цистерна, 6 тонналык цистерна, машина үстүнө коюла турган цистерна, бул айылдарды аралап ушу муздаткычтардан сүттү заводко алып келиш үчүн. Bunun жанында дагы заводто коюла турган 2 дана 2,5 тонналык муздаткыч. Келген сүттүн бардыгын бир убакыт муздатып, переработкага жетелекте ошол жерде турганы. Адан кийин муздаткычтан чыккан сүттө дагы алынган сепаратор. Бул каймак чыгаруучу машина, анын көлөмү азыр 5 тонна 1 саатка ошо келген сүттүн бардыгын калтырбай, жок кылбай каймакка чыгарып, сүткө чыгарганы. Жабдууларды сатып алууга рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору 97.370 АКШ долларлык көмөк көрсөттү. Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду каржылаган долбоордун негизги багыты кошумча нарык чынжырчасын өнүктүрүү жана каржылоо. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаган Алайку компаниясы жакынкы күндөрү сүт азыктарын сырткы рынокко чыгарууга даярданып жатканын билдирет. Жогорку сапаттагы биздин элди сүт азыктар менен камсыздоо менен кошо биз экспорттун дагы иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө Өзбекстан жакынкы кошуналарыбыз менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Сүйлөшүүлөр эмес, мындай 5-6 поставкаларды дагы кылдык. Алардын ичинен дагы биз өзүбүзгө мындай татыктуу партнерду издеп атабыз. Алайку органик компаниясы жогорку сапаттагы айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча окутууларды да жүргүзүп турат. Айына 2 жолу Ош облусунун аймагындагы фермерлер окуудан өтүшүп, өндүрүштүк ишкананын кеңсесинде болуп кетишет. Алдыда башка облустун дыйкандары менен да иштешүү планда. Тааныштырып, ошондой эле сүттүн көлөмүн көбөйтүү, эффективдүүлүктү кандай чоңойтуунун үстүндө иштейбиз. Айына 2 жолу бир 40-50 дыйкандарыбызды чакырып, ошолор менен кошо иштешебиз. Мындай общий көлөмү айтканда бир 800 миңге чейин дыйкандардын саны болсо керек. Биз мындай окутуу жагынан биргеликте иштеген. Алайку органик Кыргызстандагы жакшы жабдылган өндүрүштүк сектери бар чоң ишкана. Компания Ош шаарынын четинде жайгашкан. Ишкана аз убакытта курут суусундугу менен чет өлкөлөргө да белгилүү боло алды. Мындан сырткары сүт азыктарын, улуттук жана салкындаткыч суусундуктарын камтыган көптөгөн продукцияларга ээ. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош. Кыргызстандан Улуттук банкы ЖМКда тараган 2023 жылкы сериядагы 200 сомдуктун видеосуна түшүндүрмө берди. Буга чейин ЖМКлардан бири купюранын ортосундагы коргоо жипчеси, бири чыгып калганын айткан кассирдин видеосун жарыялаган. Кеп жаңы сериядагы банкнота тууралуу болууда. Улуттук банк ар тараптуу анализ жүргүзүү максатында сентябрда 2023 жылы чыгарылган 200, 500 жана 1000 сомдук банкноталардын сапатын кошумча изилдеген. Мында коргоо элементтеринин физикалык жана химиялык таасирлерге туруштук бере аларын текшерилген. Изилдөө эл аралык кадыры бар швейцариялык Угра компаниясы тарабынан жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Купюранын ортосундагы коргоо жипчеси ар кандай механикалык таасирлерден оптикалык касиетин жоготпой, жасалмалоодон сактоочу башкы функциясын аткара тургандыгын белгиледи. Башкы банк жарандарды улуттук валютага этият мамиле жасоого чакырып келет. Болбосо банкнота бырышып, структурасын жоготуп, бүктөлгөн жерлери айрылып калат. Мындан улам акча колдонууга жараксыз болуп калышы толук мүмкүн. 2024 жылы ажылык сапарга баруучуларды каттоо 9 ноябрда башталат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук мусулмандар казысы Нематулла Ажы Жээнбеков билдирди. Жарандар 2000 АКШ доллары жана 1000 сом төлөшү керек. Төлөм РСК банк аркылуу жүргүзүлөт. 2024 жылдагы ажылык сапарга барууну каалагандар ID карта менен барып электрондук каттоодон өтүшү, акчасын алдын ала банк аркылуу төлөшү керек. Келерки жылдын кайсы айында ажылык сапарга барар азырынча белгисиз. 2023 жылы РСК банкына 1000 АКШ долларын төлөп, ажылык базада кезекте турган талапкерлер 9 ноябрдан 20 ноябрь аралыгында сумманы 2000 АКШ долларга толуктоосу зарыл. Эгер талапкер 2000 АКШ долларга толуктай албай калса, ажылыктын электрондук тизмесинен чыгарылат. Ал эми мурунку жылдагы 1000 доллар төлөп кезекте турган
инсандар ошол 1000 сомдун 1000 доллардын үстүнө дагы 1000 доллар толуктап, алар дагы кезегин жаңыртыш керек. Эгерде кимдеги мен былтыр кезекке туруп койгом деп жүрө бере турган болсо, алар кезектен чыгып калыш ыктымалы бар. Ошондуктан кечикпестен 9 ноябрь күнү РСК банкка барып 2000 доллар жана кайтарымсыз 1000 сомун төгүп, ошол квитанцияны алып келип, операторлорго кезекке туруш бул өтө зарыл нерсе. Бүгін 27 октябрда Жалалабад шаарындагы Жеңиш паркында Баткен окуясынын 23 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы өттү. Ак облустук жана шаардык бийлик өкүлдөрү, Баткен окуясынын ардагерлери, апатта каза болгондордун жакындары, шаар тургундары катышты. Алгач курман болгон жоокерлерге арналып тургузулган эстеликке гүл коюлуп, мекенде сырткы душмандардан коргоодо баатырларча курман болгон жоокерлердин эрдиктери эскерилип, Куран окулду. Эске салсак, Баткен окуясына Жалалабад шаарынан 84 жоокер барып, 12 курман болгон. Жергиликтүү бийлик жыл сайын алардын үй бүлөсүнө акчалай жардам берип келет. Быйылкы жылыда шаар казынасынан 84 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Жалалабад шаарына азыр учурда биз түндүк программа боюнча бардыгы подтверждающий аныктоо документтер негизинде 96 бала болду. Анын ичинен 104 бала элек каза болгондор болду, көчүп кеткендер болду. Ушинтип каза болгондор 10 балабыз бар. Gelip каза болгондор, аяктан жаракат алып, бияка келип каза болгондор. Ошо жылдан жылга биздикилерде азайып кетти. Облус боюнча мына 50ден ашык балабыз азайды. Өзү 1200ге жакын балабыз бар эле облус боюнча. Шаарыбыз боюнча 96 баткенист болсо, ошонун 10 баткенчи каза болгон. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан жылда 84 000 акча каражаты ушул именно Баткен күнүн белгилөө үчүн бөлүнөт. Ал эми 6 баткенчиге үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн 12 000 2000ден жылда бөлүнүп берилет. Бүгін 27 октябрда Бишкек шаарына Европа жана Америкадан туристтик поезддер келди. Туристтерди Кыргыз темир жолу МИИнин кызматкерлери жана уюштуруучулар тосуп алышты. Келген коноктор Кыргызстандан кооз жаратылышы жана тарыхый маданий мурастары менен таанышып, 28 октябрда балыкчыдан Бишкек шаарына кайтышат. Көрүлүп жаткан иш-аракеттер өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатууга багытталган. Кыргызстандын кооз жерлерин саякаттоо үчүн Бишкек шаарына Европа жана Америкадан туристтер келди. Конокторду Бишкек 2 бекетинен Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлери жана уюштуруучулар тосуп алышты. Кыргыз темир жолу туристтердин каалоосун эске алуу менен тур поездге ишкананын люкс жана VIP вагондорун чиркеп балыкчы шаарына чейин барып келүүгө шарт түзүп берүүдө. Келген коноктор кереметтүү ысык көлдүн кооз жаратылышы жана тарыхый маданий мурастары менен таанышып, 28 октябрда балыкчыдан Бишкек шаарына кайтышат. Кыргыз Республикасынын президентинин туризмди өнүктүрүү максатында чыгарган жардыгына ылайык Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилиги немец туристтик компаниясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Бүгүнкү келген поездда 72 турист келди. Европадан, Америкадан келди. Составдын курамы 11 вагондон турат. Кыргыз темир жолу тараптан бардык тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Коопсуздуктары камсыз кылып атабыз. Мындан тышкары туристтер Бишкек шаарын кыдырып 29 октябрда өз сапарларын улантышат. Белгилей кетсек, саякатчыларды Кыргыз өлкөсүнүн маданияты, тарыхый жерлери жана кооз табияты кызыктырууда. Биз Германиядан келдик. Кыргызстандын кооз жерлерин көргүбүз келет. Бүгүн саякатыбыздын алгачкы бөлүгүндө Аларча улуттук паркына барат экенбиз. Мен ойлойм, ал жер дагы бизге жагат. Анткени сиздердин өлкөдө көптөгөн өзгөчөлүктөр бар деп укканбыз. Bishkek sind wir heute Nachmittag erst in der Stadt unterwegs. Also wir haben von Kirgisistan gehört, dass es ein sehr bergiges. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Мени көбүнесе сиздердин музыкаңыздар, маданиятыңыздар, улуттук каада салтыңыздар кызыктырат. Мен өзүм радиодо иштеймин. Ошондуктанбы музыкага кызыгуум жогору. Бийик тоолор, суулар, жаратылыш өзүнчө султанаарлык экенин да жакшы билебиз. Эске салсак, 2022 жылдын август айында чет элдик туристтик компаниясынын өкүлдөрү Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына Европадан келген коноктор үчүн Кыргызстанга туристтик тур өткөрүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышкан. 2022 жылдын сентябрь айында алгачкы тур поезд коноктор менен өлкөгө келген. Бул тур поездин 5-каттамы болуп саналат.
Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кыргызстандагы спортчулары Сауд Аравиянын борбору Эр-Риядда өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк оюндарда 10-чу орунга көтөрүлүштү. Маалымат Wrestling Live Results сайтына жарыяланды. 27 октябрга карата Кыргызстандын эсебинде 4 алтын, 2 күмүш, 7 коло медаль бар. Казак күрөшү боюнча кыз келиндер арасында 60 кг салмакта Бегай Бейшиналы кызы, алыш күрөш боюнча эркектер арасында 90 кг салмакта Азизхан Мусабек уулу, 70 кг салмакта Марлен Абдрасулов, кыз келиндер арасында 55 кг салмакта Эльзада Момунжанова алтын медаль алышты. Эр-Риядда бүткүл дүйнөлүк оюндар 25 октябрда башталган. Кыргызстандын спортчулар оюндардын 15 түрүнөн күч сынашып жатат. Турнир 30 октябрда. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Апта соңуна даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Аман туруңуздар.